Салам достор, сиздер менен Аку. Мен бүгүн памперстер жөнүндө обзор кылмакчымын. Мурун мен обзор кылгам, ал экинчи размердеги памперстер болчу. Булар 5 размердеги памперстер. Ошондой эле основном буякта трусиктер, могул трусик болчу. Бул Huggies, обычный эле трусик эмес. Мындай эле памперс. Анан ошондой эле бул Flowers памперси. Ошондой эле мен булардын баарын минусун, плюсун, бааларын, оптомдо, розницада бааларын айтмакчымын. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ошондой эле трусиктер менде азыр колумда бар. Ошондой эле мындай памперстер да бар. Трусик менен мындайдын экөөнүн айырмасы кандай экенин айтмакчымын. Ошондуктан видеомду аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи мен азыр колумдагы наличиядагы памперстерден баштайын. Бул мындай памперс. Могул экөө негизи бир эле фирма. Баалар одинаковый эле, бирок экөөнүн ичи эки башка. Камерама батпай атат. Так, экөөнүн айырмасы цветинде. Анан бунуку мусоркага кыргыта турган немеси бар. Муну, минтип туруп эле кырчып коесуздар. Бунукунда андай жок экен менин байкашымча. Мен булардын биринчи жолу колдонушум, бирок экөө тең эле жакты. Эң биринчи мен трусик кылып могуну алгам. Бунда канча штук эле бул? 280 сомго алгам азыр, бирок штукун таап алайын. 13 штук экен. 13 штук 280 сом болчу. 13 штук 280 болчу. Бул памперс ортосу как-то башкачараак болот экен. Ага караганда могул жакты мага. Бунуку бирок бир аз кымбатыраак бул. 10 штугу 200 сом. Ага караганда бул выгодныйраак болот, бирок могулга караганда булар выгодный экен. Булардын 24 штугу 310 сом болот экен. Ошондо баягы достор, эң эсептегенде деле могул арзан болот. Бул Huggies'те 15 штук 280 сом болот. Бирок Huggies'тин трусиги аябай эле кымбат экен. Ушундай эле пакети 15 штугу 380 сом экен. Ага караганда 380 сомго 15 штук алганча 310 сомго 24 штук алып алган. Жакшы достор. Ошондой эле Huggies'тин ичи мындай 3 колоннага бөлүнөт. Мунун толгону мага аябай жагат. Ушундайдын трусигин алып колдонсоңуздар жакшы. Анткени бунуку 3 колонна болот. Булардыкы болсо андай колоннасы жок. Мынакей булар деген бирдей эле калыпта болот. Бирок булардын бели жакшы, балдарды кыспайт. Курсагы тойгондо да мынтип курсак жагы чыгып кала берет. Булардын бели жакшы чоюлат. Бунуку дагы, муну бала жөргөлөп жүргөндө 3 айынан одарылып калганда балага ушуларды кийгизген ыңгайлуу болот. Мындан балаңыздарга кийгизип баштайсыздар. Бала айланып кеткенден аркасын бүтүлө түздөп коесуздар. Бундайды кийгизсиз, бала одарылып калгандан кийин аябай эле кыйын экен. Ошондой эле бул Huggies'тин бул кымбат памперс болгондуктан мунун поделкасы да болот экен. Анан если памперс мондай болсо, мондай Disney деген надписи жок болсо, анда памперс поделка болуп эсептелинет экен. Бир пачкада ушундайдан 2-3 Disney деген немеси болот экен. Мен Huggies'терди караганда аябай карап алам, анткени экөөнүн баасы бирдей эле, бирок бирөөсү оригинал, бирөөсү поделка болот да. Мындай болот. Бул эмеси 3 колоннага бөлүнүп, колонна ушундай боюнча толот. Ушунусу жакшы, Huggies'тин ортолору дем алып турат. Бирок моундан деле баланын көтү бышканын көргөн жокмун. Могуга караганда мондай памперси жакшы экен. Достор, мондайын алыңыздар. Натурал деп бөлүнөт экен мунуку.
дозатор эмеси бар экен, мынакей. Камерадан көргөзөйүн. Бул сары болуп турган дозатору болот. Бул жашыл болуп калгандан кийин толот. Андай Хаггистин мунун биринчи, экинчи размерлеринде дозатор бар. Бирок булардында жок, мунусунда да жок. Могунда бар болчу. Мында бар болчу. Мында жок, көргөн жокмун. Бирок достор, могу памперс да аябай жакшы экен. Мындай мягкий болуп, сонун болот экен могу памперс. Бирок бул ар бир штугу 20 сомдон айланып, ошондо мындай 24 штугу 240 сом болуп кетет. Ой, 240 дебедим достор, кечирип коюңуздар. Так, 560 сом болуп кетет. 560 сомго 2 пачка алып алган жакшы. Дагы эмне айтам? Анан ошондой эле могу Фловердикин мен айылдан памперс жок болгон учурда алдым, бирок муну даже кийгизгим келбей турат. Анткени биякта резиналары слабый экен, биринчиден, экинчиден бул жагында резина жок экен. Бул жагында дагы жок экен. Бул балага кийгизгенде, бала кыймылдаган учурда оңой түшүп кетиши мүмкүн. Ошондой эле могул дагы толгондо аябай прям момундай болуп толуп калат. Вот такого, мондайга чейин жетет. Андай болуп толгондо бул деген баланын көтү ысып дагы бышып да кетет да. Дагы эмнени айтмакчымын? Колуңуздардан келсеңиздер, ушуну трусиктерин алып колдонуңуздар. Если более бюджетный вариант истесеңиздер, анда достор, мондай памперс алыңыздар. Бул менде реклама эмес достор, бул мен реклама менен иштеши элекмин азыр. Анан мондайын алып колдонуңуздар. Бул ар бири 20дан айланат экен, бирок могул деле штугу. Так, оптомдо мунун штугу 14төн, розницада 20дан, 22ден, 25ден сатылат. Могулардын оптомдо штугу 20дан, розница 30 сомго чейин барат. Достор, мынакей могул жеринде сүрөттөгүдөй реально ушундай памперс. Мынакей. Муну деген сунуштабайт элем, анткени мунун мен розницада баасын көргөн жокмун. Оптомдогу баасы 280 сом, 13 штука. Ошондой эле бул толгондо да аябай мындай башкача толот экен. Мага көңүлүмө жаккан жок чынында да. Бирок мен биринчи колдонгон трусики болгондуктан көңүлүмө кичине жаккан болчу. Андан кийин буну колдонуп көргөндөн кийин бул жакты. Азыркы учурда мен мондайды колдонуп атам. Бул более бюджетный вариант и более так можно кандай десем, более комфортный вариант экен да. Чойлуганы да жакшы экен. Утилизация деп коет муну. Натурал деген надписи бар экен достор. Мен мунун эмесине да кезигишип калдым. Кандайча айтканда, жасалмасына, кытайлардын эмесине. Ушунда натурал деген надписи жок экен. Ошондуктан натурал деген надписи менен караңыздар. Так, упаковкасында да кандай отличие болот? Так, достор, ошондой эле булардын салфеткасын айтмакчымын. Мунун салфеткасын колдонуп көрдүм. Бул Bella деген фирманыкы экен. Бирок булардын салфеткасы кымбатыраак экен. Мунукун да колдондум. Мунуку дагы кымбат экен. Хаггистики жөнүндө такыр айтпай эле коеюн. Анткени мунуку почти памперстей эле турат кымбаттыгы. Бул фирманыкын көргөн жокмун. Как-то странно айырып турбайсыз. Бул жагынан салфеткасын көргөн жокмун такыр. Муну мен экинчи эле пачка алып атканым. Ошондой эле могу Фловердин салфеткасын көрдүм. Фловердики бюджетный дагы, ошондой эле жакшы дагы экен. Фловердики эле жактым салфеткалардан. Так, бул Фловердин баасын айта кетсем, Фловердин баасы розницада 20дан турат экен. Мен буларды 20дан алдым, оптомдо булар 12 сомдон турат экен. Андан көрөкчө достор, 14 сомдон Хаггис алгансыздар жакшы. Бирок баланын 5-6 айына мындай памперс кийгизиш өлгөдөй эле кыйын, анткени биз ушул памперсти кийгизгенче тим эле өзүнчө вайна болот. Анткени бала ударылат. Биздики азыр дагы еще
жөргөлөп туруп калган учуру, андай учурда такыр эле мындай памперс кийгизиш мүмкүн эмес. Ошондуктан достор могу памперсти эле сунуштайм мен. Анда эмесе каналыма катталыңыздар, кийинки видеомду күтүңүздөр. Ошондой эле мен кухня жааматын алып кетпестен, дордой жааматын ошондой эле обзорлор снимать этмекчимин. Ошондой эле более бюджетный косметика алып, ошону сиздерге обзор кылсам деген ойдомун. Если ошондой вариантты дагы колдосоңуздар, анда комментарийге лайк басып, каналга катталып, ошондой эле комментарийге ойлоруңузду калтырып кетиңиздер.